Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши жана миграция жаңылыктары. Мамлекеттик думанын ЛДПР фракциясынын өкүлү депутат Сергей Каргинов жаңы сунуш киргизди. Ал сунушта болсо нелегалдуу жүргөн мигранттарды эгерде жергиликтүү калк ушактаса, ошол жерде жүрөт деп айтса, ошол жергиликтүү калкка 100 000 рубль төлөп берүүсүн сунуштап жатат. Ошол видеону азыр көрүп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. В продолжение темы ЛДПР предлагает выплачивать 100 000 рублей гражданам за сообщение о проживании нелегальных иммигрантов. Соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву накануне направил депутат от ЛДПР Сергей Каргинов. По словам парламентария, реализация данной инициативы позволит значительно снизить уровень преступности иностранных граждан в России. Все новое – это забытое старое. То есть это совершенно не инновация какая-то. Все время власть применяла эти инструменты для того, чтобы решить какую-то из проблем. Но дело в том, что на сегодня проблема мигрантов стоит особенно остро. И более того, мы читаем новости и видим изнасилование, убийства, ножевые ранения. Депутата нашего избили, моего знакомого избили, многодетного отца, чуть ли не до смерти, мигранты, прямо на улице. Но в основном никто не говорит об одной маленькой вещи. То есть большая часть правонарушений и преступлений делают мигранты, которые незаконно въехали на территорию Российской Федерации. То есть существуют каналы, по которым люди спокойно из близлежащих стран СНГ заезжают на территорию России и чувствуют себя достаточно безнаказанно. Поэтому мы считаем, что вот эта инициатива поможет выявлять этих людей и поможет пресекать те каналы, по которым они проникают на территорию нашей страны. И считаю, что фонды на это есть, и ФСБ, и в МВД. Их нужно просто правильно перераспределить. И когда люди получат за это вознаграждение, они быстрее будут сообщать о каких-то резиновых квартирах, о домах, где все это расположено, подвалах и так далее. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, Москва жергесинде таксопарктар абдан көп. Бирок ушул таксопаркты биздин мекендешибиз Бишкектин кулуну Акрам деген жигит ачыптыр. Эң жакшы шарттар менен подключение кылат, арендага берет жана выкупка да машиналерди берет экен. Биз сунуштайбыз, текшердик, диаспорадан десеңиз эң жакшы шарттарды түзүп берет. Номери +7 495 085 50 00. Дагы бир жолу диаспорадан жакшы шарттарды түзүп берет. Урматтуу мекендештер, бул Сергей мырза негизи сунуштап аткан, бул өзүнүн депутаттын жалгыз инициативасы. Мамлекеттик думада 400дөн ашык депутат бар. Ар бир депутат өзүнүн инициативасын айтууга негизи укугу бар. Анан кийин бул СВО атайын согуш операциясы башталгандан кийин көпчүлүк депутаттарга ар кандай теманы көтөрүп чыгууга, критика кылууга негизи тыюу салып койгон. Ошон үчүн депутаттар эмне кылаарын билбей, ошо мигранттар аркылуу хайп кылып атат. Болгон эле. Бул закон кабыл алынбайт негизи, себептеген ущемление прав человека деп коет. Бул ошо мигранттардын укугун биринчи ирет адамдардын укугун бузганга туура келип атат. Тилекке каршы ошо Россия Федерациясында азыр жанагы Крокус Сечиден кийин атайын согуш операциясы болуп аткан учурда өзгөчө мигранттарга көзөмөл көрүнүп атат. Андан тышкары ошо Сергей мырза айткандай мигранттардын арасында кылмыштуулук көбөйүп атат деп, бул кенеде чымынды пилдей кылып көрсөтөт. Себептеген статистика боюнча жалпы Россияда болгон кылмыштуулук 2023 жылы 128 000 кылмыштуулук болгон. Ошонун ичинен болгону 7 000 кылмыштуулук бул мигранттар менен кылынган. Мигранттар десе бул жалпы таджик, өзбек, кыргыздар, казактар, армяндар, азербайджандар жана башкалар аркылуу. Бул болгону 4% түзөт. Эми негизде бүткүл настрой ошондой болот, мигранттарга тилекке каршы ошондой көптөгөн антимигрантский настрой азыр өрчүп келип атат. Эми муну Россиянын ичиндеги атайын үчүнчү күчтөр жасап атат деген имиштер бар. Аны болсо өткөндө Генеральный прокуратуранын өкүлү дагы өзүнүн бир интервьюсунда ошону айтып кетти. Россия Федерациясында любой ушундай хайп, мигранттар хайп болот, жарым жылдан ашык жашабайт. Жарым жылдан кийин бул хайп да түгөнөт, анан кийин булардын башка проблемасы болуп ошого асыла баштайт. Бир аз сабырдын түрү сары алтын деп коет, чыдап туралы.
Бирок силер документтериңерди тууралап алыңыздар. Эгерде документтериңер туура эмес болсо, чек-арага барып келип, регистрацияны өзгөртүп, жаңыртып алыңыздар. Чек-арага биз кызматташып аткан бир жаамат бар. Эгерде силерде акчаңар жок болсо, эгерде муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, ошо чек-арага бекер алып барып келет. Ал мырзалардын номерин айтып кетейин: +7925 465 68 40. Экинчи номери болсо 8929 633 74 65. Волгарадский проспекте 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Чынында муктаж болсоңуздар, биздин атыбыздан, диаспоранын атынан кайрылып бериңиздер, жардам беришет. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, негизи эле азыр Кыргызстан мигранттарды кайра артка кайтуу боюнча бир нече жакшы проекттерди чыгарып атат. Ал боюнча азыр маалымат бизге бирин-серин келди. Ошо маалыматты толук алгандан кийин Кыргызстанга мекенге кайтуу боюнча кандай жолдору бар, Кыргызстанга барып, ошол Россияда иштеп жаткан акчаны Кыргызстандан тапса болот деп, ошо жумуш орундарын мигранттарга сунуштоо боюнча азыр министрлер кабинети иштеп жатат. Ал тууралуу кийинкиде толук маалыматты чыгарып силерге айтып кетейин. Анан, урматтуу мекендештер, ошо биз ишкерлерди колдоо максатында, мекендештерди колдоо максатында ар бир выпускада бирден ишкерди чыгарып реклама кылып туралы деп чечтик. Бүгүнкү ошо биздин ошо реклама кылчу жаамат бул медклиника Мирамед деген клиника метро Добрынинскийда, улица Люсининская, 13, корпус 1. Мен азыр жазып коем. Стоматология, терапия, кардиология, неврология, гинекология, УЗИ, бүт анализдер, травматология, урология. Диаспоранын атынан десеңиздер, 10%-дан баштап 30%-га чейин силерге скидка кылып берет. Телефон номерлери болсо +7926 701 67 22. Эгерде ооруп калсаңыздар, кырсык болуп калсаңыздар, ошо биздин жарандарга кайрылып бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Жакшылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.